Ат башы району Кара Суу айылы. Токтоп калсак бул жерде Кошой Коргон. Торгатты көздөй баратканда сол жакты көздөй 2 километр экен. Кеттик, көрүп келебиз. Бисмилла. Кара Суу айылы Ат башы районундагы эң калкын саны көп, аянты дагы чоң айылдардын бири. Ат башын полныйга турасың ба? Жаа. Кимден отур? Үчлөрдө көр калып тур ат башы боюнча. Ат баш боюнча үчөлөө экен. Ошо үчөөнө турасың дейм. Эко сүйлөй албайт экен. Эко сүйлөй албайт экен. Ташак экен. Таяк ошо. Көрдүң ба? Кошой Коргон жөнүндө эмне деп айтып бере аласыңар? Айт. Жергиликтүү эл. Кошой Коргон жөнүндө айтып бере аласың. Андан башка. Кошойдун коргону болгондо, Чеп. Чеп. Башкача айтканда. Шаар. Эмне окуялар бар? Анда тиги билет. Ким? Кана? Тетигиби? Үйдө жашаган. Тетиги эмне? Боз үйбү? Жок, музейде. Музейби? Бекүй. Мына Кошой Коргондун жанында музей да бар экен. Ушул жердеги табылгаларды койгондо, Ошол жактан, ошо айылдан алынган оокаттарды койгон да. Кыдай эмне? Кошой Коргон музейи. Анан эме жалп болсун. Нурсейит байке. Жок бекен музей. Белгем айылы. Астратты. Оу. Карасаң мону мындай. Тети как будто кирпич сыяктуу этап менен, Неме дейт? 1, 2, 3, 4 болуп. Мунун үстүнөн 2 катарга жанаша өтүп кетчү дейт. Койчай, ошондой калың дубал болуптур да. Азыр үстүнө чыгып көрөсүң да. Мунун топурагын деген Анжандан алып келген дейт. Кой. Деген легендалар бар дем. Көөгө ташыткан дейт да. Ошол өткөн жылы бир 4-5 жыл мурун мону тосконбуз. Биз 11 класс кезде тоскон. Тос болсо бияка мал кирип удуруп тигилерди кулатып, жөөлөп, кашынып. Дубалдын калыңдыгын сиздерге көргөзөйүн. Могу сызыкты көрдүңөрбү? Бул биринчи сокмо экен да, мындайча айтканда. Кирпич сыяктуу, экинчи, үчүнчү болушундай. Мен муну интернеттен, телевизордон көргөндө жалпак сыяктуу эле бүт эле урап түшүп калгандай эле көрчүмүн да. Оказывается, бийик турбай карабашым. Момдон даана көрсөң болот да. Момдон даана өткөн, слой-слой. 1, 2, 3, 4. формадан да, бир формадан. Бир формадан, карабайсыңбы? Где-то 1.20, 1.50. Көрүнгөрбү мына тарых. Могул жерден эми толтура тарыхый табылгалар табылды да, анан тетиги музейге ошо жайгаштырышкан. Мынакей. Бул кеминде канча футбольный полядандай болуп калыптыр экен, Андан чоңураак, 2 футбольный полядай. 2-3 чыгат го. Чөп басып. Могул дубал урагандан кийин тоого айланып калгандан кийин, значит, калыңдыгын өзүңөр баамдап койсоңор болот да. Карачы. Тоого айланып калган да. Дубал. Кагына? Тетигин үстүнө, тетигинде кирпичтер урап калыптыр. Тетигин карабайсың. Мазар кылып элдер келип ырымдап, чүпүрөк байлап. Муга дейсиңби? Мына кирпичтердин урагандар.
ушундай жер каймактаганы, ушундай элдер жашап өткөн да тарых деген бир жомокто өзүнчө эле. Мынакей могу жерде дагы бир тешиги бар экен. Бул балким дарбазасы болгон. Урап бияка топурактар түшүп калды алдыначы. Болбосо бул мындай балким дарбазасы болгонбу. Ушундай өтүп кетет экен да. Мына. Бул бийиктиги деле бир аябай бийик болсо керек. Жерден тетиги балдардын отурган бийиктикте карабайсыздарбы? Дагы бир ушунча болсо керек. Мына кирпичтер ушул урулган боюнча бүтүн боюнча камок болуп урап түшкөн. Şimdi o ne teşik ya? Bu ne teşik? Ha, tünel. Ha, tetiği tünelde ne olsun orken de tetiği. Na. Görüyorsun o yerden girgen tünel var eken. Mol teşik oşol. Tünelde nemeler bolsun kun. Ja, darvaza жөнүндө айтсаң да. Айдана көрдүң мондай бир толуп калган неме бар. Канал. Сыртына монайдан суу курчап турчу дейт да, аябай чоң болчу. Мол да толуп калган да. Бул да толуп калган. Тиягы да бул ар жактагы тереңдейт да. Монайдан Суу курчап турган, суу курчап турган да, эч ким айталбайт. Биринчи главный ходту могу. Мояга, Тети биз кирген. Экинчи тети ал. Чыгыш, Батыш дарбазасы, Моякта да бир кичирээк болгон дейт да. Көрүнөт, тетилерди касып калышып изилдешкен археологдор. Касып монбарын Мына монбарын археологдор касып. Молар, Тетилер. Тетилердин арасында да бар. Мунун ичинде трактор каса албайт да. Неге? Киргенге не положено да? Не положено, бусула берет экен да. Бусулуп же кырсыктап, ыйыктыгы бар да. Анан эми бул жерде чөбү чыкса кичине эл чаап алат. Суу койбой. Суу киргизип атышабы? Иә. Суу киргизип. Киргизет деди жерде. Атан суарып турат да монларды. Жашылдандырыпчы. Мунун ичине багайлайбыз дегенде немелер кеткен. Болбойт го, Болбой калат экен да. Ооба да. Токой каптап кеткен. Ооба да. Карасаң эмне кимдер жашаган, эмне болгон Сайыс тараган убакытта жакшы болчу дейт, Сайыс мугам. Ошол кезде карап тосуп койгондо балким. Азыр могу тешиктин учугу ояктан барып, мындай опа. Мындайдан. Бул деле бүтүн экен. Мына. Мына карабайсыңарбы? Мына мындай киришкен да чорный ходдору балким, Баары эме эскеп чабылып, чогуп. Карайсың сулойлорду, кирпич кадимкидей, Бир размерде. бир размер. Тон моягы деген мурда аябай эле болчу. Кийин Эчки кирип атып эметкен таптан. Өйдө көтөрүлүп кетти. Анан бул жерди жана жапайы жаныбарлар да уяладыбы балким, ким билет, Мурда могу бир киши, биз кичиккенде бир киши мындай эле смело кирип чыкчубуз да, мындай кирип тети менен чыгып кетчүбүз кайра. Ушунун башына чыгып кетти да. Орики моолар жок болчу анда. Кийин тегиленип калбады. Ушундай кыскача. Көрдүңбү каналды? Кайсы могул каналда ошо суу курчап жатканда, Карабайсың тешиктерден.
Ошол Кошой коргондун топурагын Андижандан төөгө артып келип салган деген да уламыштар бар экен да, анан топурак жегиси келген, витамин жетишпеген адамдар бар го, келин кесектер, балдар. Ошолор ушунун топурагынан алып кетип жесе кайра топуракка талак болушпайт экен. Ушундай касиети бар экен. Дагы үрүңкүр бар экен. Балким окоптору, замбиректерди алып чыгып, дидиш мындай тешиктер бар экен каза. Мындай тешиктер. Ошо туш-тушунан мойтуп казып коюшуптур, булар эмне болду экен я? Бу жаан огун карай. Профессиональный эме экен, ого экен. Качевниктер келип атышкан го дейм, Бияка баягы кино тартышкан да. Мына кадимкидей башы неме экен. Фокус кармап атпайбы, блин, котур караңгы жерге. Жаан октоорун карабачы. Музейге алып берип коюш керек. Мына биз бир табылга таптык музейге. Акимчиликке айтып коелу деп коюш менен атпашын. Акимине. Котур жакшылап тартып коюн. Кийин келем, бул кийин. Жана кочевой оюндарды. Бул бурчта болсо, Кошой дөбөнүн бурчунда Манастын Гөгасабасын илишкен экен. Азыр шамал жок, желдебей мындай эмет турат, жатып турат. Гөгасабаны барыңыздар билесиздер да. Мообактарды болсо ушу кара суунун жаштары поколение болуп тигишкен экен. Азыр бул жерде жанымда жүргөн балдар 91лер тиккен бак, бул 89тардыкы, бул 92лерки бул деп айтып келатышат ошо. Ар ким өзүнүн багын карап, сыймыктануу менен ары бери өткөндө. Ушундай. Мына бияктагы шыңгыраган туптунук мөлтүр суу, нарынды эме суу. Ушундай эле Кыргызстанда агатта туптунук болуп. Кошой коргонунун кıyı. Музейди Аскар Салымбеков салып берген деп айтып атышат. Аскар Салымбековдун өзүнүн ата теги өзү ат башта турат. Туулуп өсүп окуганы менен өзүнүн ата теги ушул айылдан экен да. Бисмилла. Мына Кошой, оң жагында киргенде оң жагында Кошой. Манас эпосунан каармандарга. Мол Чечтөө го дейм, Кошой коргондун момундай шаары болгон экен да мына. Жа биз азыр кайсы дарбазадан кирдик эмеле? Момундан, ушул боюнча турат да. Биз эмеле кирген дарбаза бул. Жана бурчтары калып калган үчүн момундай чоң тоголоктор болгон да. Мына суу момундай жээгинде суу каптап жаткан экен да. Көрдүңүздөрбү? Могу ушул Кошой коргондон табылган чопо идиштердин сыныктары. Кошой коргонгочу секретный неме туннель менен суу кирген да, турба. Ошо Турбанын немелери, турбалары, чополору. Илгери чоподон турба Анткени жоо каптап келгенде могу сууну тосуп алган да. тосуп алганда ичинде суу болуш керек болчу да, Манасчылар да илишиптир бул жерге. Бул жерде болсо мына могул жаанын октору турбайбы? Чына биз табылган. Могу кайсы экен? Ташрабат, Ташрабат.
Кийинкиде ташкалатты чыгарабыз. Бул кербендердин жолдору го дейм, э? Мына жаан нокту. Аны камерамен тартабыз. Мына Кошой коргондон табылгалар. Чоюн ийиштер. Грошне. Ушулар бүт Кошой коргондон табылган. Зергерчилик. Чегилген таштарды карап. Канжар коло биздин заманга чейинки 5-6 кылымдар Түндүк Кыргызстан көчүрмө дейт. Көчүрмө экен. Мына могул ушул Кошой коргондон табылгандар экен. Муну карабайсыңбы, темирлер, кололор, чирип. Жок болоюн деп бараттыр да. Мындай каттар. Бу зергерчилик. Олар да тыйындар да. Акчалары. Үстүккө ташталган. Бул жанагы боз үйдүн соколорун, шаймандары. Кошой коргон айылынын Элдеринен чогулган. буюмдар да. Ооба. Оореки Айылдан. Сымпоо чээлердин чүгөн коюшкан. Могу үзөңгүнү карабайсың. Тердик. кемер куурлар болду. Кемер куурлар. Могу бут кийим болсо керек, я? Бул деген эме? Тайтуяк деп коет муну. Тайтуяк. Бул деген кышында тоого чыкканда керек да булар. Шабдан баттын режиссеру. Могу кайчы көрдүңбү? Жушан кайчы, Кишендер могу. Мастерок. Кишендер ооба. Балык саап жечип. Ошондой тема окшойт. Бул жок. Ичине сайга чыккан. Болсо боз үй. Ичиндеги муну эми баарыңыздар эле көрүп жүрсүздөр да, могу идиш аяк салган. Калкан менен кылыч кийим алып келген. Идиш чыныларды ушуга сынбасын деп салып коюшкан да. Бул тиги кийинки эле айнек идиштер чыга баштагандан кийин эле каттан окшойт. Бул жер чөгүндөр конган. Аптаба дейт. Аптаба конган бөлөк, аптаба бөлөк экен. Салымбектин байбичеси Шааркандын машинасы экен. 1879 жылы чыккан кийим тигүүчү машина дейт. Аскар Салымбектин атасы Салымбектин байбичесинин машинасы экен. Арпа күйшөгөн соку деп койчу, соку, Неге мындай бар да? Келген эме экен, Килем. Килем экен кадимкидей. Баалуу окот экен бул да. Ушундай. Бияна сүрөт галереясы да бар экен. Айка кирген жокпуз.